килограмм категорияда Альбек Осмонов өзүнүн чемпиондук намын коргой алабы деген суроо. Былтыр Альбек Осмонов финалда Икромжон Хажимурадовду уткан. Икромжон Хажимурадов менен Альбектин ортосундагы күрөш өтө чындап мыкты болгон болчу. Бул жолкусунда Икромжон Хажимурадов жагымда башка салмак категорияда күч сынайт. 61-70 бул эми олимпиадалык салмак категориялар. Мына ошол себептен ушундай өзгөртүүлөрдү жасаган чыгар. Айден Сакыбаев мына күрөштүн башталышы эч ким күтпөгөн жерден Экупай айландырыш керек. Мүмкүнчүлүк бар. Калыс берүүдө жок. Айден Сакыбаев андан ары өзүнүн ийгиликтүү жүрүшүн уланта албады. 2-0 Альбек Осмонов. Ошентип алгачкы ыкманы өткөрүп алды. Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Ойлаш керек, азыр кылдын учунда турат Сакыбаев. Атандашы кез келгенде кремни сыртына түртүп упай топтой алабы? Жок, сыртка качып кетүүнү каалаган. Айден Сакыбаев, Альбек Осмонов аны сыртка чыгарбастан кууп жетип артына өтүп Экупай алды. Эсеп сандары теңелди жок. Андан ары Экупай жана ошондой эле кремдин сыртына чыкты деп дагы бир упай берген экен, жана ошондой эле партерде жүрүштү улантууга мүмкүнчүлүк берүүдө. Демек, эскертүү Сакыбаевга ошол качкандыгы үчүн жана андан ары партерде иштейт. Азыр Альбек Осмонов дароо атандашын айландырып ортодогу айырманы өстүрүүдө. Дагы Экупай 9-2 айланды азыр. Дагы бир жолу айландыра алабы? Жок. Бул ирет Айден Сакыбаев атандашына мүмкүнчүлүк бербеди. 9-2. Ортодогу айырма 7 упай. Альбек Осмонов 3 упайды ала турган болсо, ой-ой-ой, Айден Сакыбаев Азамат азыр мыкты деңгээлде туруштук берүүдө. Бутка аягына чейин кириш керек. Жок. Альбек Осмонов бул жерде дагы качып кутулду. Жана бир упай. Бир упай. Бир упай жана Альбек Осмоновго эскертүү. Азыр акыркы чечим күтө туралы. Демек, Экупай берди, 9-4. Эскертүү, бирок партерде күрөш уланган жок, туруп алуунда уланат. 9-4. Ортодогу айырма 5 упай. Айден Сакыбаев Азамат РСКдан. Атандашын кайрадан алдыга силкип артка өтүүнүн амалын ойлоп табууда Альбек Осмонов. Менимче биринчи 3 мүнөттүк мына ушундай эсеп менен жыйынтык калат 9-4 эсебинде. Жана андан аркы экинчи 3 мүнөттүк чындап өтө
күтүлөт. Эң негизи коркпостон эсек туура болот. Жана Сакыбаев кайрадан азар биринчи номер менен иштөөнүн аракетинде. Мына байкасаңдар физикалык жактан бир аз атаандашы күчтүүрөөк кылат окшойт Алибек Осмонов. Аден Сакыбаев Сұрттан караганда бир аз кичинекейирээктей. Бирок чындап өтө тарамыш балбан. Жакшы бутка кирди, бирок Алибек Осмонов каршы чабуулда атаандашынын артына өтүп кетүүнү ойлогон. Упай эч кимге бербеди калыс. Алибек Осмонов кайрадан артка өтүүнүн аракетин көрүүдө. Ал эми Сакыбаев болсо бутка кирүү мүмкүнчүлүгүн издеп жатат. Көрмандар, ой, ушул жерде бутун алды. Жана эки упай Алибек Осмоновдун капчыгына жазылат. 11-4. Кайрадан бутка кирүүдө. Бир упай 12-4. Жана азар Алибек Осмонов атаандашынын артына бир ирет өтө турган болсо эле, бул биттештагы жыйынтыкталат. Кайрадан Аден Сакыбаев улам атаандашынын чабуулдарын кое берип жиберүүдө. Алибек Осмонов оңой эле бутка кирип чабуулга чыгууда. Жана кезектеги бутка кирүү эки упай менен жыйынтыкталды. 14-4. Алибек Осмонов кайрадан Кыргызстандын чемпиону 65 кг салмак чембирдикте эркин күрөш боюнча өлкөнүн эң мыкты балбаны Алибек Осмонов. Ал эми Аден Сакыбаев Азамат